Dен соолугуна жардам келе атабыз ушул азыр ушул жерде отурган кишилердин баарысын көзүнөн көрүп турабыз. Сиздин көзүңүздөн көрүп турабыз. Биз жоготкон буюмузду тапкандай ишенип турабыз да. Анан мен учуп келе туруп жаза койдум эле ушул жердечи. Армбек Албаев тааныңыздарбы? Баш менен ала келдик барган жигит. Ону сөзү аксынын тегенесинен. Колунун баксына жаралган жигиттердин бирөөсү. Сизден дагы тажрыйбаларды алып, кыргыз элине жыраган балдарыбыз ак түркестен мына ушул эжебиз айтып аткандай, дарып эжебиз айткандай, бири-бирибиз менен сүйлөшпөй калдык да. Сүйлөшпөй эле ошол аптекага каттап баштадык да. Биз акча тапсак, ошол акчабызды аптекага буратып калдык да. Жок, бир акча менен дагы, дары менен да аяктыра албай турган бир нерсе бар да. Жакшы сөз, ошол сөздү айтып атат да эжебизчи. Ушул сөздү болгону батынып айта турган, биз ушул эжеге буйрса шакирт болуп, ушул эжеде жанып күйүп, жана деңизге түшүп атпайбы? Ушунун баарысы не деген? Бул айтып бүткүс нерсе да. Дарика деп теме коюп койдум. Кыргыздын кызы Дарика, кыргызды үндө жарыка, кылымга жаша элим деп атыңыз калсын тарыхта. Элиңиз азыр оорукчан, турмушун кредит торган, бактысы бар экен элимдин бактылуу кызы жолуккан. Деңизден чыккан бакыттай жериңизге жетипсиз, адамга эмес иттин да жан дүйнөсүн сезипсиз, ыйлап жүргөн энелерди кубантып, ала тоого ак жол тилеп келипсиз. Мындай күнгө элим абдан кубанда, кетпе деп жериңден бактылуу кызды суранда, эжең менен тил табыштырып тааныштырам деп алып келген чоң рахмат уланга. Эжеден алып, анан тиги жака 5 болуп калды. Бул кишинин дагы жоктон иштери көп. Мен ала качып келген ушул. 5ке дөбөдүңүз беле, болуңуз менен башынан баштап болушун керек деп сизге бир подарок же гүл да алып келе албай калдым. Сен өзүң чоң подароксың. Баарыңыздар мага чоң берексиздер. Дайыма ушундай жарык болуп бизге биз уктап жаткан элбиз. Бирок күйөөңүз уктандырган элбиз өзүңүз айткандай. Ошол уктап жаткан элди ойготуу үчүн кире киши керек экен, ошол киши келип туруп ойгонолу. Рахмат. Барлық мақтаулар бир гана Алла Таалага жарашат. Пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Бул жерден Дарика жакебиз алыстан ат тартып, жол картып келип отурат. Биз ошол Дарика жаке мындай колуна кол, бутуна бут болуп биякта жүрсө жардам берели деген тилегибиз бар. Анан Дарика жайынан ошол атайын биздин ошол ажообузга, падышабызга, президентибизге арнап келген белеги бар экен. Ошол белекти беришибиз керек да. Болду анда. Ошол киши менен сүйлөшүп берели, буюрса. Жакында. Колдойсуздарбы? Бул жерде айтып атпайсыңбы жанагы окутуу борбору. Ошол эле өлкөлөрдөн жана Европа өлкөлөрүнөн, мисалы Италия, Непал, Япония жана башка өлкөлөрдүн баарынан сунуштар түшкөн, бирок ошол сунуштардын баарын Германияда мисалы анан эжекебиз Дарика айым мындай чыкканда ошолордун баарын четке какты. Себеби мен биринчи ошо Кыргызстанда эмгек кылышым керек, элимди дарылашым керек, элиме жардам беришим керек. Себеби кыргыз ырдаралат го, ала тоого көрккө келбейт кыргыз элсиз деп, ошон үчүн керемет касиеттүү Ысык көл, Ала тоо деген жерденбиз. Бирок ошол учурда биз улуу кыргыз элдербиз да. Ошону менен сыймыктанып, башыбызды бийик көтөрүп жүрүшүбүз керек. Бизге ошол сыймык алып бере турган бүгүнкү күндө арабыздан жарыктын кыз сайкалдары болгон, кыз дарикалар болгон, анан ошол канеке апаларыбыз болгон, Айчүрөк энелерибиз болгон, Куманжандатка энелерибиз болгон, ишен деген баатырларды баатыр кылып, хандарды хан кылып, бектерди бек кылып, ошо жанында жүргөн баягы аял жакшы, эр жакшы деп ичен апаларыбыз өткөн бул жашоодон, дүйнөдөн. Анан ошолордун жолун улай турган бир эжекебиз Дарика айым Кыргызстанга атайын кайрылып келиптир. Бүгүнкү күндө ошол биздин милдетибиз Кыргызстандын атайын ошол учебный, лечебный центр деп атпайбызбы? Окуу жана дарылоо борборун түшүшүбүз керек.
бүгүнкү күндө дарыкайым Кыргызстан менен таанышып атат, жөө жүрүп атат, эли менен таанышып атат, тоосу менен таанышып атат, суусу менен таанышып атат, туурабы? Баардыгы менен саламдашып таанышып атат. Анан ошол бизнес чөйрөсү менен мындайча ишкерлер менен да тааныштырышыбыз керек. Чыгармачыл чөйрө менен акын жазуучу, акын манасчы, ушул баардыгы менен тааныштырышыбыз керек. Андан сырткары ошол биздин баягы чынында эң чоң сыноо ошол баласы, үй бүлөсүнөн бирөөсү ошол жараткан Алла Тааланын бир сыноосу болуп, ооруп, ошол аутизм менен жана башка оорулар менен ооруп жаткандарды ошол эжекебиз менен да тааныштыруу да максаты. Себеби биз биринчи кезекте ошо Кыргызстанды кыргызды дарылап, анан Кыргызстан кыргыз аркылуу дүйнөнү дарылайм деп атабыз да. Эжекебиздин ниети ошондой. Себеби Кыргызстандын абасы, суусу, тоосу, анан эли дагы өзү дары дейт. Дары дейт да, ушундай да. Ошон үчүн баягы дүйнөлүк бир борборду Кыргызстанда түзүп, анан Кыргызстанды дарылап, анан эжекебиздин келген бир максаты ошол эң биринчи өзүмдүн үйрөнчүктөрүм, шакирттерим кыргыздардан чыксын деп атат. Туурабы? Жанында мындайча айтканда биз айтып келебиз го, Манас кылган бул командасы. Эгерде өзүнөн ашып, ташып, өзүнөн кем калбаган кырк чоросу, кырк шилтени болбогондо, андан кийин ошол аял жакшы, эр жакшы дегендей кемеңгер каныкей болбогондо, бакыйган, балпайган, батасын берип, багып берип турган абасы, бакайы болбогондо, хан кошой болбогондо, аркасынан жөлөк болуп таяп турган эли калка картоо деген. Кыргызы болбогондо Манас болуп чыкпайт эле, Кытайдагы жол чаппайт эле, анан дүйнөгө дүңгүрөбөйт эле, кыргызды дагы үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган Манас болбойт эле да.